Бүгүн туура тамактанууга байланыштуу эл арасында тараган жалган маалыматтарга, тагыраагы мифтерге токтолобуз. 6-дан кийин тамак жесе семирүүгө алып келет. Бул эң белгилүү мифтердин бири. Адамдын салмагына тамакты саат канчада жегени эмес, күн ичинде канча калория кабыл алганы көбүрөөк таасир этет. Эгер кечки тамак жеңил болуп, күнүмдүк керектөөдөн ашыкча калория бербесе, кечинде тамактануу өзүнөн өзү семирүүгө алып келбейт. Ар бир айтылган фактынын кандайдыр бир деңгээлде чындыгы болот, албетте. Бирок өтө эле ошолорго ынанып да калбаш керек. Мисалы бүгүнкү күндө ушул ашча салмактын эң негизги себепчиси бул камыр тамактар, шириндиктер деп жүрбөйбүзбү? Албетте бул сөздүн чындыгы бар, бирок толугу менен буларды алып салыш керек деген дагы туура эмес. Анткени ар бир эле азыкта ошол эле камыр тамактарда дагы бизге керек болгон витаминдер, мисалы В-тонуга витаминдер бар. Ошондуктан буларды толугу менен чектеп койгонго болбойт. Балким айрым топторго сунушташ керек. Мисалы кант диабети менен жабыркаган бейтаптар бар. Ошондой эле ашча салмактан жабыркап жүргөн бейтаптар дагы көп. Ошолорго балким убактылуу, жарым жылга чейин, 1 жылга чейин камыр тамактарды ошол чектеп туруш керек деп сунуштасак болот. Көпчүлүк адамдар арыктоо үчүн биринчи кезекте нанды рациондон чыгарып коюшат. Бирок бардык нан зыяндуу эмес. Айрыкча жалаң гана дан эгиндеринен жасалган нан клетчаткага, В тобундагы витаминдерге жана минералдарга бай. Негизи толугу менен бул нерселерди алып салыш керек деген дагы болбойт. Бирок чындыгында зыяндуу болгон азыктар дагы бар. Ошолорду мүмкүн болушунча ар бир эле адам өзү үчүн жебей кое бериш керек. Мисалы дарыгер катары мен кайсыларды айтам? Ошол эле жана транс майлар деп атап атпайсыңарбы? Ошол транс майларды камтыган азыктар бар. Мисалы буга эмне кирет? Жанагы майды кайра колдонгон, мисалы көчөлөрдө бышкан пирожки, беляшылар бар го, ошолор кайра ошол колдонулгандыктан май, ошолар зыяндуу болуп калат. Тез татым азыктары, тез татымдар дагы кайсыдыр бир деңгээлде биз үчүн кооптуураак азык болуп эсептелет. Организм үчүн пайдалуу май азыктары дагы бар. Азыркы илимий маалыматтар бардык майлар бирдей эмес экенин көрсөтөт. Балыктагы, жаңгактагы, авокадодагы жана зайтун майындагы пайдалуу майлар жүрөк кан тамыр системасы үчүн өтө маанилүү. Бирок эми мисалы айталы 1 айда 1 жолу же 20 күндө 1 жолу жесек анын эч кандай коркунучу жок. Бирок күн сайын ушулар менен тойнөрө турган болсок, сөзсүз түрдө бул акыркы жаман ооруларга, мисалы жүрөк кан тамыр ооруларына алып келиши мүмкүн, кант диабетине алып келиши мүмкүн. Эң биринчи ушул ашча салмакка алып келет. Ашча салмак болгондон кийин андан ары башка оорулар пайда болот. Арыктоо үчүн сутка бою ачка жүрүү керек эмес. Кескин диеталар жана узак убакыт ачка жүрүү организмди стресске кабылтат. Натыйжада зат алмашуу жайлап, ачкачылык күчөйт. Мындай учурда адам диетаны токтоткондон кийин жоготкон салмагын кайра бат эле кошуп алышы мүмкүн. Адистер акырындык менен өзгөргөн жана узак мөөнөткө сакталуучу тамактануу адаттары натыйжалуураак деп эсептешет. Витаминди негизи биз ар бир азыктан ала алабыз. Ар бир азыктын өзүнүн витамини бар. Нанда азык витамин бар, этте витамин бар. Азыр мисалы сезонный ар бир ушул айда бышкан мөмө жемиштерди, жер жемиштерди убагында жеп туруш керек. Жана аларды биз кышкыга жанагы тоңдуруп коюшубуз керек да, шекер аралаштырбай. И ошол витамин жетишпей калган мезгилде ошолорду алып жеп турсак, бул дагы жакшы болот. Кыскасы витаминди биз азыктан алышыбыз керек. Аны ушул таблетка түрүндө же ушундай бат түрүндө алсак, ал эч качан бизге күткөн жыйынтыгыбызды бербейт да. Сөзсүз түрдө туура тамактанып, азыктардан алыш керек. Мүмкүн болушунча көбүрөөк түрдүү азыктарды жеш керек.